Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям берекелүү эрежелерди айтып койгон. Ошол эрежелердин алдында болот бардыгы. Биздеги сода, нак сода. Мынаны 500 сом дедим. А бул алды кетти. Буда талаш тартыш жок. Ошондой эле бул айтып калды азыр. Менде азыр учурда азыр акчам жок болуп атат. Бирок ушул дыйканчылык куралды мага сатасызбы? Мен дыйканчылык башталып калды азыр. Тракторуңузду бер сатыңыз мага. Мен сизге күздө төлөп берем трактордун акчасын. Ушуну биз айтып коебуз, бул сода рассрочкага дейбиз. Азыр буга акчасы жок тракторга. Бирок азыр мен нак сатсам, тракторду $10,000 сатам. Бирок буга бул мага күздө берем деп атат. $11,000 болот. Мен күзгө чейин күтөмбү? Чудасарбы? Ушуну мен күзүнгө рассрочкага сата турган болсом, мындай биздеги азыр рассрочка как насыя. Азыр акчасы жок, бирок аны бөлүп берет, бирок күздө берет да. $11,000 шарият уруксат берет. Бизде хидая китептеринде, фик китептеринде бардыгында эле бар. Азыркындай рассрочка сатканга, албетте рассрочканын баасы накка караганда кымбат болот. Буну баарыбыз эле талашсыз деп билебиз да. Болсо мен буга азыр $10,000 рассрочка сатмай калам мен. Өзү менин тракторум $10,000 өзү турат. Мен азыр эле өзүм иштетем, арендага берем, башка акчасын табам. А бирок бул айтып атат, мен сиз мага эле сатыңыз деп атат. Мен күздө буну $11,000 кылып берем. А макул? Андай $11,000 кылып берем деп айтпаса деле мен күзгө сатсам мага буна кымбат сатам. Может мен $12,000 дешим мүмкүн. Мисалы да, демек туугандар, бул алхамдулилля шарияттагы жайыз. Ушунун эле мисалы телефонбу, кийимби, запчастьпы, үйбү. Мисалы, же болсо азыр мисалы айттыңызда, мен азыр мына үйдү мага 2 жылга сатпайсызбы? Мен итак эле студентмен иштеп, арендага ушу төлөп атып эле акчам кетип калат. Анан көрө сиздин үйүңүздү мага берсеңиз, сатсаңыз, макулбу? Ошону мен ай сайын не деп коет, квартплатага кеткенден ордуна сизге төлөп бере берейин деп атат. Бул мага дагы пайдалуу. Макул дедим дагы берип койдум. Бирок азыр үйдү ала турган болсо $20,000 эле. Бирок 2 жылга мен $25,000 сатып атам. $25,000 мен айына бөлүп койдум. Дагы экөөбүз договор кылып койдук. Болду. Буга дагы жеңил, мага дагы жеңил. Бул азыр мисалы $25,000 төлөй албайт мага. Бирок жашап атат. Анан кийин ай сайын тапканы тияка бияка квартплатага кетпей мага кетип атат. Кичине эконом кылат, бирок үйлүү болуп калат да 2 жылдан кийин. Туурабы, туура эмеспи? Оңой эле. Коддум ушундай эле телефондун маселеси деле ошол. Азыр телефон менен көп нерсе пайда алам, тияка бияка неме кылам дейт, бирок учурда менде акча жок. Кудай кааласа иншалла мен уюм бар, коюм бар, же болсо дыйканчылыгым бар, бир аздан кийин акча тиет, же айлыгым бар. Азырынча мен эме кыла албайм. А бул албетте талашсыз накка бөлөк ба, рассрочкага бөлөк ба. Буну баарыбыз түшүнөбүз да, буга боло берет ал. Ошон үчүн иншалла буну жөндөн жөн эле неме кылып керек. Албетте сатуучулар мынандай деп шариятыбызда этияттуулук айтат. Ай, мынаны азыр алсаңыз 300 сом, рассрочка алсаңыз 350 сом деп айтпай эле, сизге кандай аласыз? Накпы? Нак деп келдиңиз 300 сом дедим. Чөй мага насыя керек 6 айга. Анда 350 сом. Макулбу? Өзүнө мындай кылып, сиз мындай алсаңыз мындай, мындай алсаңыз мындай дебей, мисалы ушундай айтып койсоңуз жакшыраак деген, ушул жерде фукаха, аалымдарыбыз ушундай деп айткан жакшыраак деген. А так мындай айтканыңызда эле, таксыр азыр нак алсаңыз үйдү $20,000 берем. Эгерде 2 жылга алсаңыз, анда $25,000 берем. Десеңиз, бул өзү ойлонуп көрсүн. Нак алса $20,000 берсин дагы, жашай берсин. Эгерде жок, мен аны нак ала албайт экенмин, сиз мага бир жакшылык кылыңыз, үйүңүзгө кирип жашай берейин, ушуну иштете берейин, жашоо бул жактан пайдалана берейин, бирок мен сизге Кудай кааласа 2 жылда $25,000 берем деди. Болду. Бул телефону деле, кашык вилкасы деле, күрөк трактору деле бардыгы боло берет ушуга. Кийим кечеси деле. Мынал эми умра маселеси боло турган болсо, туугандар биринчи ушуну түшүнүп алыңыздар. Ажылыкка, умрага күчү жеткен барат. Ман истатаа илейхи сабила. Куранда Алла Таала шарт кылып койгон. Ким жолго күчү жетсе, ошол барат. Бизде Ханафи мазхабта кичине шарттар катыгыраак.
Биринчи шарт, угуп алыңыз. Ден соолук болсун. Мүмкүнчүлүгүнөн чектелгендерге фарыз эмес. Ден соолугу болсун. Экинчиси, барып келгенге акчасы жетсин. Барып келгенге акчасы жетсин. Үчүнчүсү, жол аман болсун. Азыр жол эмне болуп атат? Эгерде жол азыркындай аман болбой, оору болуп, коронавируска окшогон эпидемия тосулуп, же болбосо жолдо согуш болуп, ар кандай болуп, өткөнгө барганга мүмкүнчүлүк болбосо, буда акчасы бар, ден соолугу бар, бирок жол аман эмес, өлүп калды. Кыямат күнү күнөөкөр болбойт бул. Ажылыкты. Эмне үчүн сен ден соолугуң бар, акчаң бар, кылбай койдуң деген күнөөкөр болбойт. Себеп мүмкүнчүлүгү бар болуп туруп дагы ажылык кылбай койсо, пайгамбарыбыз катык айткан. Эми кааласа өлсө бул жөөт болуп өлсүн, кааласа христиан болуп өлсүн, кааласа да бир нерсе болуп өлсүн депчи. Бул өтө катуу айтылган. Бирок азыркы түшүндүңүздөр да. Демек, ал жерде шарт жолдун амандыгы дагы, ден соолуктун талабы дагы, акчанын бары дагы мына. Умрага деле ушундай. Бирок Кудайга шүгүр, азыркы кээ бир учурларда мындай болуп калат. Бул чет мамлекеттерде деле, ислам мамлекеттеринде деле бар. Менин азыр айлыгым жетишпей атат. Же болбосо күздө түшүмдү алам. Азыр рассрочкага умрага барсам болобу? Билетиңерди сатасыңарбы? Болот. Азыркындай эле. Эгерде кызыктар боло турган болсо, кийин төлөп бергенгечи, мейлиби? Мен азыр мүмкүнчүлүк жок болуп атат, бирок мына мен июлда уже акчам тиет, мен точно тиет. Мен акчам тиет. Бирок азыр мына Рамазан колдон чыгып кетпесин деп атам да. Бир барып келип алайын, мен сизге иншалла акчаны кийин берем. Мен договортуз болду. Бул азыркы баасы мисалы $1300 эле, мейли андан кийинси $1400 түз берип коем. Бирок сиз төлөп берип турасыз, бирок сиз төлөп бергениңизге кандай? Анын акчасын мен сизге берип коем. Демек, шариятта дагы буга эч кандай тыюу жок тугандар. Демек, мусулмандарга жеңилдик пайда кылып жүрүшүбүз керек дайыма. Жеңилдик. Үйдө аласызбы? Нак болсо мынакей $20,000. Жок, кичине жеңилдик пайда кылбайсыңбы? Мейли жеңилдик пайда кылайын, кандай? Андай мисалы бир 2 жылга бере аласызбы? Макул? Рассрочкага. 3 жылга бердим. Бирок экөөбүз ортобузда келиштик да, канчага? Түшүнүктүбү? Бул дагы жеңилдик. Эми бул сиздин каалооңузга. Кээде мисалы мага деле ошондой да, азыр мен нак сата албайсыз, машинеңизди нак сата албайсыз. Бирок сизге ошо 6 айдын ичинде акчаңызды берсем болсо, болобу десем, болот мага дедиңиз. 6 айга бөлүп берип койдук. Үйүңүз азыр үйлөр, квартиралар өтпөй эле турат. Жокса кашарлар жосом өтпөй эле турат. Жерлери болсо мына участоктор өтпөй эле турат. Бирок сизге аябай азыр өзү $20,000 участок сатышыңыз керек эле, $5,000 аябай керек болуп атат да. Рассрочкага сатып бердиңиз дагы, калгандарын бөлүп берип койдуңуз, ала бересиз. Демек, мусулмандарга дайыма ыңгайлуу шарттарды түзгөндөргө рахмат айтыш керек. Ошого биз дагы зарыл болуп калабыз. Көзүбүз ошого чачырап калат. Ыңгайлуу шарттарды түзгөндөргө биз аны оң жак сол жагынан чукулай бербей, рахмат айтып, машаалла деп. Болбосо ага барбай эле кой, нак эле акчага алып кете бербейсиң анда, эмне кыласың да? Зачем мени кайра аркамдан ар нерсени айтасың? $20,000 бер да, нак үйдө алып кете бер, жоксо $10,000 бер тракторду алып кете бер, болду, зачем анда? Рассрочка каласың дагы аркамдан ар кандай сөз кыласың деп. Мен сага жеңилдик кылып, пайда кылып берсем деп, туурабы? Мына туугандар, ошон үчүн алхамдулилла, динибиз жеңилдикти. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга кайсы эки иш келсе, сунушталса, кайсынысы жеңил болсо ошону тандайт эле. Ушуну унутпайлы туугандар. Биз өзүбүздүн кыйындыгыбызды көрсөтүп, кыйынчылыкты андай тандабаңыз. Өзүңүздү кыйынчылыкка салбаңыз. Кайсы эки жумуш келсе, ошонун жеңилирегин пайгамбарыбыз тандайт эле дейт. Кудум ушундай дагы жашоо тиричиликте, сапарда, соодада, алды бердиде кайсынысы жеңил болсо ошону тандаңыз. Көрпөңүзгө карап путуңузду сунуңуз да. Сизге мына ыңгайлуу, ушу менен кылыңыз. Мындай ыңгайлуу, бул менен кылыңыз. Сизди бирөө мойнуңузга жип тартып алып сүздүрүп аткан жери жок да. Ошон үчүн алхамдулилла бүгүнкү күндө дагы ушундай мүмкүнчүлүктөрдү мусулмандарга жаратып бериш керек. Мисалы бирок процент кылбаш керек. Мисалы, мага да карап туруңуз. Төлөй албай калсаң, мынандай деп процент. Жоксо азыр мынакей өзү 100 сом анан. Канча мисалы азыр мына Айыл банк жана башка банктар эми берип атат дейт, мына селитра, үрөндөрдү, тракторларды. Ошол жерде оңой эле бир сөз бар да. Өзүнүн баасы мына, проценти мына, ушу сөздү алып коюңуз. Ошол чоң эле баасын эле бир кылып коюңуз. Мисалы азыр мынакей трактор $10,000 деп турайын, оңой эле. $10,000 трактордун өзүнүн баасы. $1,000 bunun проценти. Ушу $1,000 процент деген сөздү алып эле $11,000 деп эле сатыңчы мага.
Ушуну 1 жылда төлөп берсем болду, болду. Кет договор түзүң, контракт түзүң. Түшүнөсүңөрбү? Мынандай эле кылайлы. Жашоону кыйынга айлантпай, жеңил эле кылып жашабайлы. Кандай дейсиздер? Бул шариаттагы ылайыктуу нерселер да.